Кыргызстан – это моя родина, страна великих воинов, великого Манаса. Страна алайской царицы, матери нации Курманджан Датка. Наша страна славится великолепной природой, высоким горным ландшафтом и историей своих предков. Сулуулук сынактарында ийгилик жаратып эл аралык деңгээлдеги самалыктарда Кыргызстандын каада салтын, улуттук баалуулуктарын дүйнөгө таанытып келе жаткан Кыргыздын кымча белдүү кыздары арбын. Алардын бири 18 жаштагы Ширин Алайчиева биздин бүгүнкү каарманыбыз. Я Алайчиева Ширин, победительница национального конкурса красоты «Мисс Кыргызстан 2021». Я первая представительница в истории страны на конкурсе красоты «Мисс Супранейшн». Miss Kyrgyzstan. Ширин Алайчиева 2021 жылдын ноябрь айында өткөн Мисс Кыргызстан кароо сынагынын вице-мисс титулунун ээси. Ошондой эле Кыргызстандын тарыхындагы алгачкы жолу Мисс Супранейшнл 2022 эл аралык сулуулук сынагынын катышуучусу. Мына ушул сынакка Кыргызстандын атынан алгачкы катышуучу катары тарых барактарына жазылып калуучу каарманыбыз моделдик чөйрөгө 12 жашынан аралаша баштаган. Биринчи кызыкканым моделингге бул 12 жашында башталган. Бул жөн эле мындай магазиндерге тартылып бериш, мындай жөнү басып бериш болгон. Анан 14 жашынан уже более профессионалдуу даярданып, уже ата-энем дагы кошумча жардам берип, эжем дагы аябай колдоп, ошон үчүн башталган бул иш. Өзү биринчи Бишкекте башталгам, Бишкекте окуганмын. Анан Ошко келип, ата-энем которулган үчүн иш боюнча Ошто дагы биринчи подиум модельный школасына барып баштагам 3 ай. Ширин Алайчиева Бишкек шаарында туулуп өсүп, кийин ата-энеси менен түштүк жергесине көчүп келишкендигин айтат. Моделдик чөйрөгө аралашуумда Бишкек шаарында башталган деген каарманыбыз. Учурда Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинде билим алат. Негизги кесибинде билим алуу менен биргеликте моделдик ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жаткан Ширин бул тармактын башкы талаптарына токтолду. Салмакты тең сакташ. Анткени 300 грамм, 500 грамм ашып кетсе, мындай чакырбай коет же чыгарбай коет. Бизде требованиялар абдан күчтүү. Без разрешения, рухсатсыз мындай кыла албайбыз, изменения в своих внешностях. Ар дайым бир калыпта, бир формада жүрүшүбүз керек. Модель болом дегенде биз көбүнчө медосмотр, полностью эндокринолог, невропатолог, нейрология полностью өтөбүз да. Анткени гормоны все учитывается. Бардыгын карап, бардыгын түздөп, анан кийин модельдик иш-чарага аралашабыз. Саламатсыңарбы? I am Ширин Алайчиева. I am from Osh. I am representing Kyrgyzstan. Модель болууну каалаган кыздар бул чөйрөнү 14 жашынан баштаганы оң. Ошондой эле бул тармакка аралашууну көздөп жүргөндөр табигый сулуулукка басым жасоосу керек. Бою 176дан өйдө болсо туура келет дейт каарманыбыз. Ал эми Шириндин окуучу кезинен тарта кызматташып келген Кечте мода үйүнүн жетекчиси Назгүл Карова. Ширин жаш болсо да тыңдыгы, жоопкерчиликтүүлүгү менен бир топ жетишкендиктерге жете алды деген пикирин калтырды. Ширин өзүнүн кесибин, өзүнүн модель катары абдан мыкты өзүн алып барат деп эсептейм. Ар кандай фотосессияларда, көргөзмөлөрдө башка модельдерге салыштырмалуу өзүн абдан алып жүрүүсү өзүнө тың деп айтам. Анан кандай кийим кийгизбесек, Ширинге сонун болуп жараша берет. Ошол жагынан дагы биз Ширин менен көп иштешип калдык. Фотосессияларга көбүрөөк чакырып турабыз. Анан бизге ошо бала чагынан мектеп кезинен келген Ширин. Андан бери 4 жыл өтүптүр. 4 жылдын ичинде Ширин көптөгөн ийгиликтерге жетишти. Инсан катары өтө жоопкерчиликтүүлүгүн жана тарбиясы жакшы, мыкты кыз деп айта алам. Бул чөйрөдө жүрүшүмдү ата-энем ар тараптуу колдойт. Алардын бул колдоосуна аябагандай ыраазымын деген каарманыбыз. Азыркы тапта Москвадагы эң белгилүү делген моделдик агентство менен кызматташат. Айнура Мышрап кызы, Самат Сайдамат уулу, Арутан көрсөтүүсү.